Бишкек административдик соту Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарды. Бишкектин административдик соту 1 мартта 2022 жылдын февраль айында Бишкектин номер 29 Свердлов районундагы Кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарды. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылат. Ага ылайык Бишкектин административдик соту ушул эле округдан 2022 жылы шайлоого катышкан Абдрахман Хажи Муртазалиевке мандат берүү токтомун чыгарган. Мыйзам бузууларга байланыштуу Шайлообек Атазовдун мандаты жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко Абдрахман Хажи Муртазалиев кайрылган. 22 февралда ушундай эле арызы менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, БШК арызды канааттандырган эмес. Ал бул чечимге каршы сотко арыз берген. Шайлоодо баштапкы эсеп боюнча Абдрахман Хажи Муртазалиев эң көп добуш алган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, буга добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун билдирген. Андагы шайлоодо алдыда келген 3 талапкер Шайлообек Атазов, Абдрахман Хажи Муртазалиев жана Аскар Алмаз уулу бири-бирин добуш сатып алууга айыптаган. Бишкектин Свердлов райондук соту жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген делген 2 адамга өкүм чыгарган. Райондук сот 21 декабрда 2 кишинин КАО жана МУА кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, экөөнү тең 100 000 сом айыппул салган. 15 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Нурлан Раджабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече материал чыккан. Анда алар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго байланышы бар экендигине жөө келтирген. 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Раджабалиев мандатын тапшырып, Борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү жазган арыздын негизинде алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Маалымат булак Азаттык KG. Депутат Исхак Масалиев 6 айдан кийин жумушка чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев 6 айдан кийин жумушка чыкты. Ал бул убакытта ден соолугуна байланыштуу өргөдө жүргөн. Депутат бүгүн 6 мартта жогорку кеңештин жыйынына келди. Буга чейин Масалиевке Туркияда оор операция жасалганы маалымдалган. Маалымат булак Баракелде. Элге чыдап койгула деп айткандан уялгыла. Депутат Эльвира Сурабалдиева энергетика министрин зекиди. Талайбек Ибраев 30 жылдан бери эч бир ГЭС курулбагандыктан электр энергиясынын дефицити жаралып, өчүрүү болуп жатканын айткан. Бул убактылуу нерсе, ага чыдап коюш керек. Ошол токтогул менен 3 кургун ГЭСинин реконструкциясын кылып алсак, дагы 40-50 жыл иштейт, деди аткаминер. Буга наразы болгон депутат эл эмес, министр өзү чыдашы керектигин билдирди. Элге чыдап койгула деп айткандан уялыңыз. 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпашы керек деген сөздү мен элдин атынан сиздерге айтам. Министрлер чыдасын. Жарык өтсө караңгыда жүрбөгүлө деп машинаңарды аялдарга, балдарга бергиле анда, деди Сурабалдиева. Ошондой эле Орозо айында ооз ачар учурунда электр энергиясын өчүрбөөгө аракет кылабыз. Бул туурасында энергетика министри билдирди. Мындан сырткары ал таравих намазын окуу үчүн мечиттерде жарыкты өзгөлтүүгө учуратпай, керек болсо генераторлорду коюп берерин убадалады. Бул жумуштар биздин ыйык айдагы бирден бир парызыбыз, деди Талайбек Ибраев. Министр буга чейин эртең менен жана кечинде 1-1,5 саатка жарык өчүрүлүп турарын айткан. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Эми 30 жылдан бери гидроэлектростанция эчтеке курбасак, ошого алып келип атабыз. Бул эми убактылуу нерсеге чыдап коюшубуз керек. Анткени эртең ушу 2 ГЭСти реабилитация кылып, реконструкция кылып алсак, дагы 40-50 жыл иштегенге, мисалы үчүн, эмеси болуп калат. Иштегенге убактысы болуп калат. Министрлерден Кабминден суранат элем да, улуу трибунага бияктан келгенде элге кайрылып алып чыдап койгула деп айткандан алыс болуңуздар. 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла сизден сөзгүдү эл сизге айтыш керек. Анткени 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпаш керек деген сөздү элдин оозунан мен сиздерге айтат элем анда. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын, машинелерин ошол элге таратсын, караңгыда жүрбөгүлө аялдар деп. Ошол жанакы интернаттардын балдарына каражаттарын анда ошока берилсин да, бирок чыдагыла деп именно энергетика министр сиздин оозуңуздан мындай сөздөр чыкпаш керек. Түнчүндө караганда балдарыбыз баспаш керек. Кечиресиздер. Майнинг фермалар, свет жок болсо, ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам.
жардам берсин. Ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Америкалык аял сүзүп кеткен. АКШда 2 кыргыз жигити каза болгон. Жол кырсыгынын чоо жайы айтылды. 3 март күнү АКШда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык жигит каза болгону айтылган. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кырсык тууралуу расмий маалымат берип, алардын сөөгүн мекенге жеткирүү боюнча маселе каралып жатканын билдирген. Социалдык тармактарда Алмаз Эгембердиев аттуу колдонуучу каза болгондордун досу экенин айтып, кырсык тууралуу айтып берген видеосу жарыяланды. Анын айтымында алар жолдо баратканда унаалары бузулуп, аны оңдоо үчүн сыртка чыгып, жолдун жээгинде турганда мас абалындагы аял келип сүзүп кеткен. 2 кыргыз жигити окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми рулда америкалык аял болгону айтылды. Видеодон полиция кызматкери кыргыз улутундагы жарандарга окуя тууралуу айтып берип жатканында көрүүгө болот. Маалымат булак super.kz. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече күнү 3 мартта түнг саат 3 чамаларында досторубуздан айрылып калдык. Ал экөө I-95 хайвейде кетип бараткан машинасы бузулуп, ошонун проблемасы чечейин деп экөө сыртка чыкканда мас абалындагы айым американка сүзүп кеткен. Экөө ошол заматта каза табышкан. Азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Көптү көрсө көл болот дегендей, жардамыңыздар колуңуздардан кандай жардам келсе, аябаңыздарды суранабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сак болуңуздар. Позвонил, может быть... Нет, они вместе ехали. Вместе, они Да? друзья. Окей, но они были из машины. Я не знаю почему. И их там была пьяная женщина, она их Пьяная женщина? Да. И, типа, мы стараемся сейчас... Пьяная женщина сүзгөн турат жолдо турганда, значит. Пьяная женщина. Потому что они не были в машине. Поэтому машины, типа, я думаю, не Они обе, да, получается? Телеграм аркылуу синтетикалык баңгизат сатууга көмөктөшкөн криптовалюта ээлери кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин УКМК тарабынан 4 мартта Бишкек шаарында Telegram мессенджери аркылуу мефадрон, туз, кристалл синтетикалык баңгизаттарын сатып, криптовалюталык кызмат көрсөткөн адамдардын тобунун кылмыштуу иш-аракеттерине бөгөт коюлду. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө крипто алмаштыруучулардын тобу кармалып, алардан көп сандагы банк карталары, уюлдук телефондор жана сим-карталар, ошондой эле ири өлчөмдөгү мефадрон баңгизаты табылып алынган. Баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген жана крипто алмаштыргычтар аркылуу ортомчулук кызмат көрсөткөн Кыргыз Республикасынын 5 чараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат булак Политклиника. Мета компаниясы Facebook менен Instagram эмнеден улам иштебей калганын маалымдады. Мета компаниясы ээлик кылган Facebook жана Instagram социалдык тармактардын иши техникалык мүчөлүштүктөрдөн улам өзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу компаниянын басма сөз катчысы Энди Стоан билдирди. Техникалык мүчөлүштүктөрдөн улам колдонуучулар биздин кызматтардын айрымдарын кирүүдөн кыйынчылыктарга туш болушту. Биз мүмкүнчүлүк болушунча маселени чечкенге аракет кылдык. Бул келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз деп жазган ал. Эске салсак, кече 5 март күнү кечинде көптөгөн өлкөлөрдөгү колдонуучулар Facebook жана Instagram тармагына кире албай жаткандыгын жазышкан. Бул көрүнүш Кыргызстанда дагы байкалган. Маалымат булак Super.kz. УКМК дагы бир мамлекеттик кызматтын жетекчисин кармады. Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгаруу иштерин өнүктүрүү департаментинин жетекчиси ХШК кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Бул иш ысык көлдүн саркынды суусун башкаруу деп аталган ири эл аралык долбоорго байланыштуу. УКМК ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысын аныктаган. Бул департамент министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине карайт. Комитет билдиргендей, Каракол шаарында саркынды сууну тазалоочу жаңы жай куруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынын Азия катары департамент тарабынан алынган 1.498.200 акш доллары чет мамлекетке чыгарылып кеткен. УКМКнын маалыматы боюнча аталган департаменттин кызматкерлери Азия өнүктүрүү банкынын жогорудагы каражаттарды подрядчы компаниянын банкрот болуун деп турган чет өлкөлүк банктагы эсебине которууну өтүнүшкөн. 2024 жылдын 3 мартында УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан
аталган кылмышты жасоого шектүү катары ичүүчү суу менен камсыздоону жана сарканды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин башчысы ХШК кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Маалымат Баракелде. Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун Кузя кайманаты менен белгилүү болгон мүчөсү кармалды. Жумгал районунун 31 жаштагы тургуну буга чейин 12 жолу адам өлтүрүү, каракчылык, тоноо жана башка беренелер боюнча соттолгон. УКМКнын маалыматы боюнча Кузя айылдашынан тамак аш жана спирт ичимдиктерин алып берүүнү талап кылган. Буга макул болбогон кишинин башына тапанча такап уруп жиберген. Атайын кызмат профилактикалык иш-чара өткөргөн соң Кузя Крим дүйнөдөн баш тартканын билдирди. Булак маалымат KJ. Жумгал району Кулич айылында жашайм. Камчы Көлбаев уюшкан топтун мүчөсүнүн Кайманатын Кузя 12 жолу соттолгон. Бүгүндөн баштап уюшкан топтун мүчөсүнөн чыктым. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен баш эл.